Саламатсыздарбы, биз Өзгөн кыздар федерациясы. Бүгүн биз окуучулардан ала качуу тууралуу суромжубоо жүргүзөбүз. Ала качуу деген салт эмес. Азыркы учурда салт эмес болуп бери азыр көпчүлүк адамдар ала качуу деп көп билет. Саламатсызбы, сиз кандай ойлойсуз? Ала качуу салтпы же салт эмеспи? Саламатчылык кыздар. Ала качуу бул салт эмес. Бул илгертен ата бабалар үйдөн өздөрү атени ыраазы болуп берчү кыздардычы. Эми кээ бир убактарда мындан бир 20-25 жыл баштап биздин убактарда алып качып кетет эле. Атene янына отур десе отуруп калчу. Эми азыр барган сайын заман өзгөрүп атат. Азыр мисалы үчүн биз деле жакында келин алдык, барып кудалашып анан алып атабыз. Эми кырчыры жок, өлүм житим барбайт. Эми жакшына берет да кыздарычы. Кызды күч колдонуп ала качкан адамга кандай жаза колдонулушу керек? Өмүргүл тетиреген болду. Эми экөө сүйлөшүп турса, эч кандай эме деле баягындай жаман деле нерсе колдонулбайт да. Анан кокусуна эле жолдо кетип аткан кызды күч колдонуп кетсе, анда өзүнүн закон ченемдүү нерселери бар, камалышы мүмкүн. Ала качуу салтпы же салт эмеспи? Ала качуу салт эмес. Азыркы мезгилде бизде ала качуу салт деп эле алып качып, жаштар өздөрү умалашып алса, өздөрү эле сүйлөшүп алса болот. Мен ойлойм салт эмес деп. Рахмат, экинчи суроо. Ала качууга кандай жазалар колдонушу керек? Ала качуу азыр Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык ала качууга катышкан балдар же ала качкан бала 15 жылга чейин кесилет деген мыйзам бар. Рахмат, сизден көп маалымат алабыз. Колдонуп ала качкан адамга кандай жазалар берилиш керек? Күч колдонуп ала качкан адамга катуу жаза берилиш керек. 5 жылдан 7 жылга чейин камалыш керек. Рахмат. Салам. Ала качуу